Daewoo Tico жана Matiz май алмаштыруу. Замена масла. Азыр биринчи очурт поддон картер астын жактагы болтту бошотобуз. Андан кийин бул жерде бакалашканы кесип, мындай кылып даярлап койдук. Азыр шуга майды төгүп алабыз. Эски отработка майын. Андан кийин мына бизди постоянно иштетип жүргөн ар дайым Люкойл масласы. Шу май менен куюп замен кылабыз. Бизге ключ керек. Фильтрди алмаштыра турган май фильтрди. И фильтр экөө таяр азыр. Биринчи очурт шу астындагы майды идишке куюп алабыз отработканы. Үй шартында май алмаштырууну баллонду чечпей, дөңгөлөктү чечпей туруп эле алмаштырсаңыздар болот. Мына жерде азыр таяр турат биздики. Ключ салынган. Ушул жерден бурап кесилген бакалашканы ушул жерге салабыз азыр. Мына 17 головка бошоду. Азыр төгүп алабыз. Жаңы фильтрибиз. Ключу. Eski filtri hazır çeçip alabız. Mına ключ. Мына ушундай болуп салынып, азыр бурап чечип алабыз. Тартып алганга неудобный болот. Кетти. Кол менен чечип бошотуп алабыз. Eski filtri.
Бұл жаңы азыр майлап тұрып қайра салабыз. Май сырғы ағып атат. Қолдан келсинче 1 саат же жарым саат қойып қойса сырғып бардық майлар ағып түшөт. İçindeki eski atработка бардығы ағып түшсе жақсы болады. Крышканы ашып, шул жерден доливка кылабыз. Фильтр алынды, қайра орнына салабыз. Азыр фильтрдің орнын көзбен әрекет жасайын. Ушул фильтрдің орды шул жерге сайылат. Майды ушул жерден коюп алмаштырсаңыздар болот. Фильтрге май куябыз ичине. Filtrdi ордуна катырабыз. Жаңы фильтрди. Катырдык, акырында мына күлүч менен тартып коебуз кайра. Фильтрди пышытып бошоткон ушул. Май алмаштыруу эми ушуну менен азыр астыңкы майлар отработка агып бүткөндөн кийин сызгырылып, үстүнөн ал жерден масла майыбызды куябыз ушул жерден. Май дагы аягына чыкты. İçinde май калбады. Азыр бизде мына 3 литрге жетпеген 2 жети ушундай чыгып калган май бар экен мотордо. Азыр болттун ордуна катырабыз. Ал жерде ушул жерге катырабыз. Мына ушун менен биз картердин болтун катырып алдык. Ачып тазалап, май куганга даяр болуп калды. Мына ушуну менен биздин мотордун май алмаштыруу жолдору ушуну менен аяктады. Фильтр салынды жаңы. Астыңкы картердин болту катырылды. Варенкабыз ушу кадимкидей эле бакалашка башын кесип алдык. Ушуну менен азыр майды куябыз. Кудай буйрса машинабыз жүрө берет эми ушул менен. Мына шуп
metkası. İkinci metkasına çıktı. Buna 3 litre may gitti. Şunday kılıp almazsanızlar bulut.